Урматтуу депутаттар, чын айткан сөзгө терикпесек да, ачык айтыш керек бүгүнкү күнүчү. Бүгүнкү күнү Бабановдо административдик эч кандай ресурсу жок. Анан сүйлөп атканда фактылап сүйлөш керек да. Бүгүн интернетти карасаң, жайнап жаткан бүт эле административдик ресурс, мугалимдердин, врачтардын ошол жерде түздөн түз мамлекеттик кызматта отуруп алып туруп, бир тараптуу бийликке үгүтүп аткан факт көз астыбызда турат. Эмне үчүн аны айтпайбыз? Бүгүн шайлоо башталгандан бери одоно түрдө мыйзамдар бузулуп келет. Аны эмне үчүн айтпайбыз? Канча деген кандидаттар бүгүнкү күнү президентке талапкер болуп чыга албай калды. Ушул революциянын башында 2010 жылы биз таза шайлоону алып келдик деп уран чыгарган СДПК силерсиңер да. Эмне үчүн ошону бүгүнкү күнү айтып койсо теригип атасыңар? Бүгүн бир эле нерсе, эл адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты талап кылат. Эгер ушуну камсыз кылбасак, калыс эл күбө, силер актанганыңарга карабайт. Биз дагы шайлоо акыйкат таза өтсүн деп аракет кылып атабыз. Элдин тынччылыгын, эртеңки келечегин ойлоп атабыз. Анан административдик ресурс бар менен жокту салыштырмалабагыла. Бул жерде КТРКны айтып атат. Эмне үчүн аны айтпайсыңар? Эртеден кечке бир тараптуу иштеп атат. Эртеңки күнү өзүңөр ушул нерселерге фактыларды негиз кылып берип атасыңар. Сотко кайрылууга негиз берип атасыңар. Мен айтат элем, урматтуу депутаттар, ушул нерселер туура кабыл алып, оценка бериш керек. Мирлан Жөнчөрөөбүздүн кайрылуусун официалдуу кайрылуу катары кабыл алып, ушуну баа беришиңиздерди суранам. Стенограмма катары айтып, анан протокол тапшырма катары берели. Тешелүү маселесин карап чыксын. Рахмат.